Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamu alaikum урматтуу бир туугандар. Өткөн сабагыбызда Ибн Атойла Сакандайри рахматаллейдин бир хикматын өткөнбүз. Мухаммад Саид Рамазан Бути рахмахуллахын түшүндүрмөсү менен бул деген сөз эми эл алдына чыгуудан алдын, журт баштап, эл баштап, лидер болуп, бир диний жаатта чоң бир майданга, диний бир чоң сахнага чыгуудан алдын шашылба, алгач быш, жетил, илим ал, билим ал, өзүңдү тарбияла, ушул сыяктуу сөздөр айтылган. Жана бул жаатта адамдын мыйзамы өсүмдүктүн мыйзамы менен окшош деген. Өсүмдүк эки стадиядан өтөт деген. Биринчиси жер алдында жалгыздыкта болот дейт. Ызы чуудан алысыраак, күнүн шооласынан алысыраак, уштап ары өткөн бери өткөн тесилеп кетпеш үчүн, жанакы тамырындагы, бутактарындагы Кудайым салган даремет жөндөмдөр толук чыга алыш үчүн тамыр жер астына момундай сиңип, жердин астына тереңирээк көмүлөт дейт. Анан убакыт сааты келип, уже бул жарыктыкка чыкканга убакыт сааты келип калганда, бышканда, жетилгенде анан топуракты жарып, атүгүл жолун тоскон цементти дагы тешип өтөт. Баягы аба менен учурашып, күнүн шооласынан азык алуусу үчүн дейт. Анысыңарындай адамдын деле табияты ушундай. Алгач биринчи илим алыш керек, билим алыш керек, өсүш керек, өнүш керек, тажрыйба топтош керек, тарбия алыш керек, жүрөгүн тазалаш керек. Анан кийин анан сахнага, ызы чуу майданына чыгыш керек дейт. Ошол 11-чи хикмат болчу. Бүгүн 12-чи хикмат. Ошол 11-чи хикматтын бул толуктоосу. Мындай дейт: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ма нафал qalba мислу узлатин ядхулу биха майдана фикротин. Жүрөккө пикир ааламына кире турган обочолоону сыяктуу пайда бере турган нерсе жок дейт. Яни сен обочолоонуга түшүшүң керек, жалгыздыкка түшүшүң керек. Бирок жалгыздыкка түшүү менен сен каяка киришиң керек дейт. Жалгыздыкка түшүш менен пикир майданына киришиң керек дейт. Мына ошондо жүрөккө өтө пайда берет дейт. Дагы ачыкталат иншалла. Бул эки хикматтын ортосунда ажырым бар, айырма бар. Эгерде биринчи хикмат бул жашоонун бир этабында жанакындай обочолоону, жалгыздыкта болуш керек, бирок ошол период илим, билим, окуп, тажрыйба, жүрөктү тазалап, аны менен өткөрүш керек деп атпайбы? Ал бир период, убакыт алат да. Экинчиси бул жерде болсо мөөнөт менен дейт. Мөөнөт менен дейт. Ар дайым эмес дейт. Буну эки хикматты ачыктап бергенден кийин анан түшүнүктүү болот. Демек бул 11-чи хикматтагы нерсе жана бүгүнкү айтыла турган хикматтагы нерсе: мен толук кандуу тарбиялангым келет, жүрөгүмдү толук кандуу тазалап, тазкия жолуна түшкүм келет деген адамга бул эки нерсе негиз дейт. Эки нерсе түркүк дейт. Мунсуз болбойт дейт. Эми биринчи жүрөк деген сөздүн маанисин чечип өтөлү. Жүрөк деген сөз Кур'ан-ы Каримде эки мааниде келген дейт. Бирөөсү акыл деген мааниде келген дейт. Экинчиси ошол жанакы эле сол тараптагы кабыргалардын артындагы бир муштум этке айтылган дейт. Анда дагы доктурлар терминде айткан ошол бир муштум этке эмес, ошол сол жак тараптагы кабыргалардын артында жайгашкан бир муштум этке чагылган сезимдер максат кылынат дейт да. Жүрөк дегенде максат. Негизинен 3 сезимдер бар дейт. Аватифу дафия, адамды түртө турган сезимдер. Бул адамды түртө турган сезимдер кайсылар? Бул сүйүү, жакшы көрүү, адам нерсени жактырганда, жакшы көргөндө, сүйгөндө, күйгөндө, ашык болгондон ошого умтулуп, ошого жеткенге аракет кылат. Родия, аурун тескеринче адамды артка тарта турган, адамды артка кетенчиктете турган сезимдер. Бул коркуу, жек көрүү, таарыныч сыяктуу. Үчүнчүсү мумаджида, адам ошол улуулай турган сезимдер. Мисалы, сыйлайт, урматтайт, таазим кылат, аягы барып сыйнат да, мисалычы, ошол сезимдер. Но ошол сезимдердин чагылган орду ошол доктурлар айткан ошол жүрөккө барып чагылат дейт да. Демек Куранда ушул эки маанинин бирөөсүндө келет дейт. Мисалы, инна фи залика ла зикра лиман кана лаху qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Мына ушул эскертме кимдер үчүн десе, кимдин жүрөгү бар болсо, яни кимдин акылы бар болсо, ким мээсин иштетсе, мына ошолор үчүн, акыл калчап ой жүгүткөндөр үчүн бул Куран эскертме деп атат. Бул жерде жүрөк деген сөз ошол
акыл маанисинде келди дейт да. Башка бир аятта астагфирулла ала би зикриллахи татмаиннул кулуб, көңүл бургула Аллахты эстөө менен жүрөктөрдө тынчтык болот, бейкуттук болот деп атат. Демек, бул жерде мына ошол жүрөктүн тынчтыгын таппай далайлаган психологторго кайрылып жүргөн адамдардын кулактарына күмүш сырга 10.000 сом, 5.000 сом берип бакыштар ошол психологторго барат, убактылуу ошол синдромду, ошол нерсени убактылынчалык кичине бир жардам берип, кичине жеңилдетип бере алат өздөрүнүн кандайдыр бир ыкмалары менен, бирок ал жүрөгүндөгү кыжалаттыкты түбөлүккө кетире албайт. Жүрөгүнө өйкөгөн масштабдуу проблемаларды жок кыла албайт. Анткени себеби эң негизги байланыш үзүлүп калган ал ким? Жүрөктү Аллага байлаш, Алланы эстеш. Алла Таала айтып атат, жүрөктүн ээси ала би зикрилла, көңүл бургула, кунт коюп кула, Алланы эстөө менен жүрөктөрдө тынчтык, бейкуттук болот дейт да. Адам Аллахтан алыстап кеткен сайын сыгылат. Алыстап кеткен сайын, күнөө кылган сайын, Кудай Тааланы эстебеген сайын, намаз окубаган сайын, зикир чалбаган сайын жүрөгүндө кыжалаттык, бейкуттуздук боло берет да. Аллага жакындаган сайын адамдын руху азыктанып сүйүнөт, шаңданат. Эми бул жерде Ибн Атоилла узла деген сөздү накира менен белгисиздик формасында алып келип атат да. Эгерде белгилүүлүк марифа формасында алып келгенде ал узла деп, анда сен биротоло ошол үңкүр сыяктуу тиги обочолонуп жалгыздыкка кирип кетишиң керек. Жакындай дергахка, теккелерге, жанакындай зикир чалган шилдеканаларга биротоло кирип кетишиң керек. Адамдар менен жуурулушпай, обочолонуп жалгыз жашашың керек дегенди туюндуруп калмак. Бул жерде алиф лам жок, узла деп келгендиги бул бир аз убакыт. Бир күнүңдө бир аз убакыт болсун, ошол убакытта жалгыз калып пикир майданына кирип, Алланын улуулугун ой жүгүрт, зикир чал деген ушул бир аз мөөнөттү гана туюндурат дейт да. Болбосо табиятынан маданий болгон адамга, табиятынан эл журт менен аралашып, жуурулушуп жашоого Кудай тараптан ушундай табият менен жаралган инсандын биротоло обочолонуп, адамдардан четтеп, үңкүргө барып жашап кеткени бул адамды кыйнап кое турган бир нерсе дейт да. Демек, ислам дини бизди ушул бир аз мөөнөт обочолонууга буйруйт эмес, кызыктырат, үндөйт. Бул мустахаб, жагымдуу, жакшы нерсе. Анткени себеби ошол узланын өзү максат эмес, обочолоонун жалгыздыкта калуунун өзү максат эмес. Ал себепчи, бир максатты, бир мүдөнү аткарганга себепчи. Ал кандай мүдө? Бизге ушундай бир атмосфера, ушундай бир чөйрө жаратып берет. Ой толгогонго, Кудай Тааланын улуулугуна ой жүгүрткөнгө, Алла Таалага жакындатканга, бакытсыздыктан алыстатканга себептери жаратып бергенге бир атмосфера түзүп берет экен да, жалгыздыкчы. Демек, бул жерде Ибн Атоилла бул хикматта бизди дароо эки нерсеге чакырып жатат. Биринчиси, жанакы ооруп аткан адам не дейт? Доктор ага диета кармагын дейт. Диета кармагын дейт, бул биринчи баскыч. Анан белгилүү бир дарылар жазып берет. Эгерде диета кармап, доктор айткандай, бирок сунуштаган дарыларын ичпей койсо, анын диета кармагандан эч бир пайда калбай калат. Тескерисинче дарыларды ичип, бирок диетасын кармабай койсо, анда дагы пайда болбой калат да. Анын сыңарындай бир күндө бир аз убакыт болсо дагы обочолонуп, бечиктин бир бурчуна барып алып, жалгыз бир зикир чалып, кыбыла карап, ой толгоп, пикир майданына киргениң бул диета сыяктуу болот. Жалгыздаганың диета сыяктуу болот. Анан жалгыздагандан кийин зикир чалып, Куран окуп, ой толгогонуң бул дары сыяктуу болот. Экөө тең чогуу болуш керек. Анан жалгыз калат десе, жалгыз калып, анан ар кандай журнал китептерди окуп, тескерисинче жалгыз калып алып ар кандай кино мультиктерди көрсөң, анда сен Алладан алыстатканыңды алыстатып, ортодогу пардаларды кайра калыңдатат дейт. Ошондуктан диета менен жазылган дарыларды кошо ичиш эри шаркка кеткендей, бул жалгыздануу десе, ошол жалгызданып эмне кыласың десе, бул диета сыяктуу, дарысы ошол зикир чалам, Алланы эстейм, ой толгойм, Куран окуйм, салават окуйм, пайгамбардын өмүр баянын окуйм дегенде дейт да. Эми бул жерде
жана айткандай жалгыздык озула бир аз мөөнөткө бул өзү максат эмес, бул ошол Кудайга жакындата турган бир атмосфераны түзүп бергендиги үчүн мустахап, жакшы көрүлөт. Анткени ошол нерсе менен пенде өзүнүн Алла Тааланын кулу экендигин, Алла Тааланын мүлкү экендигин билет, Алла Тааланы анын улуулугуна ой толгойт, Кудай Таалага болгон махабаты ойгонот, ага болгон таазими, анын арам нерселерине болгон тыйылуусу дагы бекемдеп, инсан бул жалгыздыкта калуу менен бир канча мүдө максаттар иш жүзүнө ашат. Бул обочолонууда кайсыл нерселерди кылса болот? Эң жакшысы ошол Кудай Тааланын сөзү болгон Куранды окуш дейт. Эң жакшысы ошол Куранды маани маңызын билип окуганың дейт. Яни ошонун тафсирин оку, такыр болбоду дегенде, тафсирин ук. Мисалы бирөө бизге СМС жөнөтсө, ошол СМСине көңүл буруп окуйбуз го, бул эмне деп жөнөттү болду экен я деп. А эгерде ошол СМС сен күтүп аткан кадырлуу, сыйлуу бир адам болгон болсочу, анда сен дагы маани берүү менен, толкундануу менен окуйсуң да, бул кантип мага жооп берди болду экен, кандай реакция кылды болду экен деп толкундануу менен окугандай, жараткан Алла Таала 18.000 ааламдын падышасы бизге СМС жөнөткөн, кат жөнөткөн, Куран деген кат жөнөткөн. Ошол Куранды биз ачып көрдүк, ошол Куранды ачып, ошол жерде деген түбөлүктүү бейишти убада кылып атат, түбөлүктүү үйлөрдү убада кылып атат. Ошол жерге сак саламат жетүүнүн жолдорун айтып берип атат. Түбөлүктүү тозок менен эскертип жатат. Андан сак болуунун жолдорун айтып атат. Биз ошого көңүл бурдукпу? Мисалы канчалык деңгээлде Алла Тааланын китебинен кайдыгер калып кеткенбиз. Демек ошол Алла Тааланын китебин окуш, маанисин түшүнүш, такыр болбоду дегенде жөн эле тилават кылып окуш, ошол узуланы эмне менен толтурабыз дегенге жооп кетип атат да. Анан пайгамбар алейхиссалату вассаламдын өмүр баянын окуш дагы бул эң сонун узула дейт. Узула десе эле сөзсүз түрдө эле тиги атахиятка отуруп алып эле кыбланы карап эле зикир чалууга чектелбейт экен да. Демек эң жакшысы бул Куран окуу деп атат. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын өмүр таржымалын окуш, өзүңдүн затың тууралуу ойлон дейт. Мен ким элем? Мен бул дүйнөгө каяктан келип калдым? Каякка барам? Мен кечөөнү кичинекей бир бала эмес белем, эчтекени билбеген. Мына бүгүн антип эле кийин эле жаштыктын этабын өттүм. А бүгүн эле карасам уже 40тан өтүп, орто жаштын мезгилине келип калыптырмын. Же болбосо мен уже картайып калыптырмын. Мына бүгүн эртең дүйнөдөн өтөм. Өтүп кеткен өткөн чагымда мен эмне кылдым? Өткөн чагымда мен күнөө иштерди кылып, лаззат, рахат алам деп күнөө иштерди кылдым эле. Ошол лаззаттарым каяка кетти? Ошол күнөө кылдым, күнөөдөн мага эмне калды? Менден күнөөгө эмне калды? Мен таткан лаззаттардын жыргалчылыгы өтүп кетти, бирок анын күнөөлөрү калып калды. А мен кыйналып иштеген иштерим, кылган ибадат соопторум, алардын чарчаганы кетти, бирок анын сооптору калды. Ушул тууралуу мен ой жүгүртүп, кемчилигине өкүнүп, кылганыма сүйүнүп, анан кийин мен эмне себептен өткөн өмүрүмдө Аллага көп итаат кылган жокмун, көп ибадат кылган жокмун, эмнеге мен өткөн өмүрүмдө күнөөлөрдү азыраак кылган жокмун, эмнеге көбүрөөк кылып салдым деп ошого кейип, эми мына алдымда бир аз өмүрүм турат. Ушул өмүрүмдү жок дегенди мен туура колдоноюн. Бул мына сенин мүмкүнчүлүгүң. Мүмкүнчүлүк колдон учуп кетүүдөн алдын жакшылап пайдаланып кал. Көчөттөй болгон бир капиталым калыптыр. Ошол көчөттөй болгон капиталымды ушул тирүүлүк деген алдыдагы жашоомдо эгип, чынар болушуна аракет кылып калайын. Мүмкүн болушунча Аллага итаат кылайын деген сезимдер менен сен ошол жерден чыңалып, заряд алып чыгышың керек дейт. Ошол холватка түшкөндөн кийин, узулага түшкөндөн кийин. Ошентип ошол жалгыздыкка олтуруп жанакындай негиздерде ибадат кылыш менен ошол акылы менен жанакындай ой толгоп, улуу ааламдын улуу акыйкаттарына мен акылымды ойготушум керек. Ааламдын улуу акыйкаттарына. Мисалы мен өтүкчү болсом, ошол өтүгүмдү тигип эле түшкөн акчам менен эле ушинтип жүрө беришим мүмкүн. Мисалычы, ошо кийим саткан болсом кийим жок, бул жерде деген
түбөлүктүү жашоону утуп алуу деген улуу бир акыйкат турат. Түбөлүктүү бейиштеги кан сарайларды утуп алуу, түбөлүктүү чоң бир тозоктон сактануу деген чоң өтө масштабдуу ааламдык чоң бир акыйкаттар турат. Ошол нерселерге карата сен ойгон, Талгат, сен бир 10 сомдук бир салафанга сен кызыгып жүрөсүң. Биякта бир бриллиант турса, сен биякта бир айнектин шишесине кызыгып атасың. Сен чыныгы нерсе кайсы экенин бил, ошого сен капиталыңды бер деп Ибн Атойла Секандарийдин сөзү баягы мурда айткандай Куранга же пайгамбарыбыздын сүннөтүнө бир такалат далили менен болот дедик беле, хикматтарычы. Мына биринчиси Алла Тааланын сөзү астайду билла кул инна ма'идукум би вахида. Эй Мухаммад алейхиссалату вассалам, сен айткын, мен силерге бир нерсеге гана осуят кылам. Яни иман келтирбей аткан адамдарга кайрылып айт деп атат. Эй иман келтирбей аткандар, силер мени уккылачы жакшылап. Мен сага бир нерсеге осуят кылайын. Антакуму лиллахи масна. Кудай үчүн, мен үчүн эмес, Кудай үчүн, Аллах үчүн масна эки-экиден болуп алып, бириңди карап алып. О фурода, же болсо жалгыз отуруп алып. Анан ойлонгулачы дейт. Сумма татафаккару дейт. Ой толгогулачы дейт. Ма би сохибукум мин жинна. Бул силердин шериңерде, яни пайгамбар алейхиссалам замандашыңарда бир жиндилик, кем акылдык деген нерсе жок. Силер доомат кылып жаткандай. Ин хува илля назирун лакум байна ядай азабин шадид. Бул тек гана улуу жансыздаткан азаптан алдын силерди эскерте турган бир пайгамбар. Яни силер деген мындай жалгыздан отуруп алып, бул Мухаммад алейхиссалату вассаламга бекер эле каршы чыгып атам мен. Жөн эле тырышып кежирленип атам мен. Ойлонуп көрөйүнчү мен. Эмнеге ушуга каршы чыгып атам я? Каршы чыкканга бул так өзү кандай адам эле деп мындай пайгамбар тууралуу силер ойлонуп көргүлөчү дейт. Эгерде бирден болбосо эки-экиден туруп алып, айтчы. Мисалы Мухаммад буга чейин калп айткан эмес, өмүрү калп айткан эмес. Өзүбүз дажы амин деп айтканбыз, чынчыл дегенбиз. Анан эмне бүгүн эле биз туруп эле кыйшайып калдык дегендей мындай ой толгоого чакырып жатат дейт да. Демек, бул бир далил дейт. Экинчиси, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүнөн амсик алейка лисанак дейт. Тилиңди сактагын дейт. Ушундай бир заман келет, же болсо жалп эле. Заман деп өзүм кошпой элем да, хадисти каканес айтайын. Амсик алейка лисанак. Тилиңди сактагын дейт. Сүйлөй калып балеге калбаган, тилиңди сакта дейт. Тилиңди оозуңдан чыгарба, тилиңди карма дейт. Вал ясаука байтук. Үйүң сага кең болсун. Яни үйдөн чыкпайлы кой. Бул ошол фитна учур экен да. Фитна учур экен. Сүйлөй калып фитнанын балеесине калып кетпе, ой тилиңди тый. Вал ясаука байтук. Үйүң кенен болсун. Яни көп эле ызы-чууга аралашпа. Ошол акырын жумушун кылып, намазыңды окуп, фитнага аралашпай, вабки аля хотият, күнөөлөрүң үчүн ыйла. Мына ушул жерде деле узлага ишарат бар дейт. Жалгыздануугачы, обочолонуп, коомчулуктун ызы-чуусуна кирип кетпей мындай. Амма сал үчүнчүсү болсо, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын пайгамбар болгонго чейинки Хира үңкүрүнө барып, 6 ай бою обочолонуп ибадат кылганы. Десек кимдир бирөөсү, эмне пайгамбардын пайгамбар болгонго чейинки жашоосу бизге далил беле? Ал пайгамбар болгонго чейинки нерсе болчу деп керсее турган болсоң дейт. Анда карап тур дейт. Бул пайгамбар болгонго чейин Алла Таала аны улуу милдеттен алдын даярдап атпайбы? Сен улуу бир милдет менен ызы-чууга киресиң. Ошонун алдын сен өзүң жалгыздыкка обочолонуп деп пайгамбарды 6 ай жалгыздыкты пайгамбарга сүйдүрткөн ал ким? Пайгамбар өзү эле жакшы көрүп калган жок да. Аллах ага жакшы көргөздүрдү да жалгыздануучу. Ошон менен пикир майданына кирди. Соң пайгамбарыбыз пайгамбар болгондой муну таштап салдыбы дейт. Таштап салган жок дейт. Пайгамбарыбыз ар түнү элдин бардыгы уктап, тынч болуп калганда түндүн акыркы бөлүгүндө тахажжудка турат эле дейт. Атүгүл аны өмүр бою пайгамбарыбыз улантты дейт. Атүгүл Алла Таала бизге мустахап болсо пайгамбарыбызга важип кылып, я айюхал муззаммил кум илля қалила. Эй, кийимине оронгон пенде, тургун түндө ибадат кылгын, тахажжуд намазын окугун деп, түндүн акыркы бөлүгүндө пайгамбарыбыз Алла Таала Кур'ан-ы Каримде тахажжудка буйруп жатпайбы дейт. Демек,
жалпы мусулмандарга үлгү болгон пайгамбардын ушул иш аракеттери бизге ошол жалгыздыкта калып Алла Тааланын улуулугуна ой толгоп ибадат кылуу күнүгө бир аз убакыт болсо дагы бул пайдалуу экендигине ишарат кылып жатпайбы дейт. Анан күндүзү эгерде сен эмне себептен пайгамбарды Алла Таала бул жерде мындай убакытка чектебей элечи, эй пайгамбар Раббиңе ибадат кыл, кулчулук кыл деп койсо болот эле го дейт да. Анткени себеби антейин десе күндүз пайгамбар иштер менен алек. Ага элчилер келет, ал уруу келет, бул уруу келет, тил проблемасы, бул проблемасы, кыскасы тынбайт да. Бирөө келет, бирөө кетет. Коомдун иши менен пайгамбар күндүз бошой албайт. Ошондуктан күндүз бул нерсе ишке ашуусу өтө кыйын болгондуктан түндүн бир бөлүгүндө пайгамбарды туруп тахажжуд намазын окусун, Кудайым ага парз кылып жатат, милдеттүү кылып жатат. Балким ушул себептен болсо керек, аалымдар тахажжуд окуган адам, тахажжуд окуучу болуп аталат ошол адам дейт, эгерде түндүн биринчи бөлүгүндө уктап, акыркы бөлүгүндө туруп ибадат кылган адам гана тахажжуд окуду болуп эсептелет деп аалымдардын айткан сөзүнүн хикматы дагы ушундан улам болсо керек. Ызы-чуунун баардыгы токтоп, адамдардын баардыгы уйкуга кирип, тып-тынч болуп, Кудай Таала менен байланыш кылууга эң ылайыктуу бир атмосфера түзүлгөндүктөн түндүн башында уктап, анан ортосунда же аягында турган адамды гана тахажжудка турду деп аалымдар ушундан улам эсептесе керек дейт да. Эми куфтандан кийин эле тахажжуд окуйчу десе, аны тахажжуд эсептечү эмес экен. Анткени куфтандан кийин деле баягы ызы-чуу бүтө элек. Дагы эле тиякта балдарың ызы-чуу тарап туруп толук концентрация кыла албайсың да. Дагы эле тиякта телевизор сайылып турат, тиякта свет күйүп турат, тиякта тигир ызы-чуу, кыскасы. Эми мисалы дейт, сен өзүң досторуң менен дейт, бир көчөдө ызы-чуу көчөдө кетип бартасың дейт. Мисалы Бишкектин көчөсүн элестетели, Стамбулдун көчөсүн элестетели, жанакы чоң шаарлардын көчөсүн элестетели дейт да. Мисалы же болбосо дагы көчөнү мисал кылыптыр. Жоксо бир ызы-чуу бир өздөрүндөй бир Дордой сыяктуу бир базарды мисал кылыптыр. Дордой базарда жүрөбүз тең туштар менен. Же болбосо бир паркта кетип бартабыз, Бишкектин жакшы бир чоң көчөлөрүндө, Анан бирөө жарым келе калып, ey таксылар бери келсеңер деп туруп, пайгамбар алейхиссалам айткан, "Лау кана либни адам вадин мин малин лаптага илейги саниян", адам уулунун бир өрөөн байлыгы болгондо экинчи өрөөн байлыкты кааламак. "Валау кана лаху вадиян лаптага илейги салисан", эгерде эки өрөөн байлыгы болгондо үчүнчү өрөөн байлыгы болушун кааламак. "Вала ямлау жафа ибн адам илля туроп", адам уулунун курсагын бир гана топурак тойгузат. "Ва ятубуллаху ала ман таб", анан ким тооба кылса Аллах анын тообасын кабыл кылат деген хадисти осуят кылып ошол достор менен базарда же көчөдө жүргөн жерибизден бизге айтса, ошол периодто сен досторуң менен соода саттык, бизнес, машина, үй, киреше, чыгаша жана тууралуу катуу муталаа кылып талкуу кетип бараткан мезгилде айтса, бул сага пайда береби дейт. Сага бул эч бир пайда бербейт дейт да. Бирок эгерде сен элдин баардыгы уйкуп, элдин баардыгы уктап, анан түндүн акыркы бөлүгүндө сен тахажжудка туруп, Кудай алдында 2 рекат намаз окуп, Кудай Таалага мунажат кылып, жалынып, жалбарып, тып-тынч болгон бир аурада, караңгыда, эч бир соода садык сени алаксытпай эле, досторуң алаксытпай эле, тең туштарың, бизнес эч нерсени алаксытпай турган чакта, анан ошол мезгилде ушул хадисти сен эстесең, ушул хадисти окусаң, ey адам уулунун бир өрөөн алтыны болсо экинчи өрөөн алтынды каалайт экен, экинчи өрөөн алтын болсо үчүнчү өрөөн алтынды каалайт экен, ошентип анын курсагын бир гана топурак тойгузат экен. Же болбосо пайгамбар алейхиссалам дагы бир хадиси кутси, ибн адам мали, адам уулу айтат дейт, менин байлыгым, окуй бизнесим, окуй тиричилигим, соодам деп ушинтип байлыгым деп ушинтип жандалбастан аракет кылат. Ва халлака мин малика илля ма акалта ва фафнайт, ey пендем, сенин малың, сенин байлыгың, эмнени жесең, эмнени ичсең, ошол сенин байлыгың. Анткени жедиң, ичтиң, убайың көрдүң. Аулабис тафаблайт, эмнени кийсең, аны жыртсаң, убайың көрдүң, ошол сеники.
Ал тасаддакта фамдойта же болбосо садака кылып туруп алдыга депозит кылып бербейдиң, бейишти көздөй, Алланы көздөй бербейдиң. Ошол сенин байлыгың, калган байлыгың сеники эмес, сен эртең өлөсүң, ал балдарыңа бирөөлөргө калат деген сыяктуу хадистерди уксаң дейт, ошол түндүн акыркы бөлүгүндө бул сага кандай пайда берет дейт. А жанакы базардан укканыңда ошол 3 мүнөткө жетпей жанакыны унутуп калмаксың дейт да. Даже деп кабыл да кылбай коет белең дейт. Мусулман болгондон укпаксың болбой эле хадис деп атса. Бирок 3 мүнөткө жетпей баягы хадисти унутуп калмаксың дейт да. Демек, бул жалгыздыктагы уккан нерсең көбүрөөк таасир берет дейт да. Эми бирок сен бул жерде мындай деп айтышың мүмкүн дейт да. Эми антип айтканың менен мен базарды таштап сала албайм да. Мен дүйнөгө болгон аракетимди, тиричилик, соода сатык, акча табуу адалдан бул да Кудайдын буйругу, мен аны таштап сала албайм да десең, ал максат эмес. Биз аны таштап сал дегенибиз жок дейт. Болгону сен дүйнөгө болгон махабатыңды жүрөктөн кетирип, Аллага болгон махабатты алып келсең, акырет ааламына болгон сүйүүң күчөсө, акыйкатты түшүнсөң, ошого амал кылып баштасаң, бул сени арамдан сактайт. Ошол соодадагы, ошол тиричиликтеги ошол арамдан сени сактайт. Ал сен анын ашыгы болуп, ал каяка жетилесе ошояка бара турган эмес, ал сенин колуңдагы тизгини сенин колуңда болгон бир унааңа, кызматчыңа айланат дейт. Негизи эле бул дүйнө сүйүп кетпе, ал бул дегенде максат дүйнөнү кылбай койбо дегенге далалат кылбайт. Бул ошол максат сени арамдан тыйыш, адамдардын акысын жебесин деген нерсеге багытталат деп жатат да. Эми эмне себептен биз түндүн биринчи бөлүгүндө Кудай Таала бизге неамат кылып берген уйку неаматын көрүп, анын акыркы бөлүгүндө ошол уйку неаматын берген Алла Таалага ибадат кылып койсок болбойт дейт да. Түндү кайдыгер менен өткөргөн адам менен Кудай Тааланы эстеп кулчулук кылып өткөн адамдын экөөнүн түнүндө канчалык чоң айырма бар дейт. Эми бул жерде бул нерсе деген муршидке көз каранды да деп айта турган болсоң дейт, мен айтамын дейт, бул сүннөт дейт, бул мустахаб амал дейт да. Бул нерсеге карманыш, бул жерде аз убакыт калыптыр да. Эми бул холват, бул деле мындай айтканда деген бул тарикаттагы бир амал да, ал үчүн муршид керек да деп айта турган болсоң, мен айтам дейт, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын бул сүннөтү дейт. Бул сүннөткө карманыш муршидке көз каранды эмес дейт. Эгерде муршид жок болсо, бул сүннөттү кылбай эле коюш керек. Бул сүннөттү кылууга жол жок, амал кылбай эле коюш керек дегидей бул нерсе эмес. Бул сүннөттү аткарууда муршиддин болуусу талап кылынбайт. Ооба, шексиз, эгерде чыныгы муршид бар болсо, анда ал чоң бир неамат дейт. Бирок сүннөттү тирилтүүдө, жанагы карманууда муршиддин болуусу шарт эмес. Бул тек гана ошол сүннөткө адамдарды эскерте турган кошумча бир себепчи болуп берет дейт. Бул муршиддин зарылчылыгы тарбиянын зарылчылыгынан келип чыгат дейт. Тарбия болсо жалпы коомго керек болгон бир негиз дейт. Эгерде кимдир бирөө бул иршат амалынан акча табууга, атак даңкка ээ болууга кимдир бирөө ошол иршат кылууну, шейх болууну себеп кылып, ортомчу кылып алган болсо, ошол аркылуу өзүнө бир даража ыйгарууну, адамдардын ортосунда бир популярдуулукка ээ болууну максат кылып алган болсо, ал муршид болуп эсептелбейт. Ал ошол кесип ээси болуп калат. Тек гана баягы адамдар дүйнө менен мал таба турган болсо, бул дин менен мал тапкысы келген кесип ээси болуп калат дейт. Чыныгы муршид бул ислам шарият илимдерин бекем ичип өзүнө сиңирген жана ошого амал кылган, жүрөгүн дүйнө сүйүүсүнөн бошоткон, ага жүрөгү менен байланбаган, дүйнөгө захид болгон, дүйнөнүн жыргалчылыктарынан өзүн өйдө туткан, өзүнүн нафсисинин үлүштөрүнөн жүз бурган, өзүнүн аракеттери менен, мээнети менен эгесинин гана ыраазычылыгын мүдө максат кылган муршид чыныгы муршид дейт. Ал муршид, чыныгы муршиддин алдында адамдар аны мактап атабы, же аны жамандап кадырын
түшүрүп атабы, ага ал көңүл бурбайт. Анткени ал Аллах менен мамиле кылып атат. Ал адамдар менен мамиле кылып аткан жок дейт. Анын көз алдында адамдардын мактоосу, адамдардын жамандоосу эмес, анын көз алдында жараткандын ыраазычылыгы турат дейт. Эгерде ушундай чыныгы муршид сага туш келип калган болсо, анда сен аны этегинен кармангын. Азыр тишиң менен тиштенип этегинен кармангын. Шексиз мындай адам сени тузактарынан алыстатат, пайгамбардын сүннөтүн сага сүйүктүү көргөзөт, бидаттардан сени алыстатат. Эгерде мындай муршидке туш келе албасаң, анда ыймандуу чөйрөнү дос тут. Солих адамдарды, жакшы устаздарды, жакшы досторду дос тут. Ошолор сага Алла Тааланын жардамы менен чоң бир жардамчы болуп берет дейт. Ал да болбосо пайгамбардын өмүр баянын жакшылап окуу, ой жүгүртүү менен ага көп салават айт, анын сүннөттөрүн карман. Пайгамбар сага өзү муршид болуп берет. Аллах сага ыйманды сүйүктүү көргөзөт, жүрөгүң ошол күнөөдөн өзү алыстатат дейт. Эми ушундайча убакыт эле бүтүп калды. Алла разы болсун. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Пикир чачырайт.